Ilgeri bir jigit ушундай мен мына муфтиятта иштеп атканымда bir жигит келип калды, анан ошо сырларын билет элем, атасына аябай орой мамиле кылат эле. Атасы да ушундай даттанганынан bir күнү жигит бул атанын орду ушундай болот десем, байке мен муну билемин, жакшы динди окуп атамын, бирок ушу жүрөгүм эрибей койду. Денем атамды сыйлайын десем да жүрөгүмө кара так болуп калыптыр. Ушу жаш кезибизден, наристе кезибизден эчтеке алыбыз келбей турган учурда бир дагы адамча мамиле кылбады. Дайыма шапалак менен сабады. Ал өзүбүзгө чыдайт элек, апабызды ушундай күндө сабайт эле. Апамдын ушундай канжалап болуп таяк жеп атканын көргөн сайын ошону эстеп туруп эч жакшы мамиле кыла албай атам деп келди эле. Бир туугандар, ушу турмуштан болгон нерселерден үлгү алалы. Эгер балдарыбызды ушинтип уруп согуу менен тарбиялайм деген адам жаңылышат. Ошол адам баласы да мээримсиз болуп калат эртең. Ал жылдар өтөт, чоңойот. Анан балаңан дагы ысык чай иче албай калган учур келет. Жүрөгү менен сыйлабай кала турган болот. Бир туугандар, ошон үчүн ким болбосун жумшак мамиледе бололу, адамдарды сыйлайлы,